телекөрүүчүлөр кутмандуу кушуа кечиңиздер менен Коомдук биринчи каналда баарыңыздарды кубанткан Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум достор, кыргыз калкын, бардыгыңыздар эфирге жакыныраак отуруңуздар. Биздин бүгүнкү конуктор менен чогуу, биз менен чогуу болуңуздар. Албетте менин кесиптештерим айткандай эле, атайын уктабастан Салам Кыргызстан берүүсүн көрөбүз деп күтүп отурган инсандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте сиздер менен Салам Кыргызстан. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, андыктан биз баштадык. Назирже бүгүн коноктордучу мен угуп алып шунчалык сүйүнүп атам. Айтпа, мен дагы сүйүнүп атам. Бул кыздын ырдаганы бир өзгөчө мага жагат. Ырдагандан дагычы, өзүнүн назиктигичи бүлүп бир койсоң. Койчайлы. Кен сантик чакырчы келби. Кой сорнун кыздай ким билет, кармай эле мыжыгып сала турган. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле назиктин белгиси болгон Татынакай ырчы айым келет. Тосуп алыңыздар, төрүбүздүн коногу Жумагүл Райымжан кызы. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Келиңиз, төргө өтүңүз. Кол чабыңыздар. Сиз кирип келгенде эле биздин студиябызга жарык кирди, жылуу кирди, сулуу кирди демекчи. Ким эле келатат десе, жаздын жашнакай деми менен жашнак болуп келип калдыңыз. Куш келипсиз? Рахмат. Бир кол чаап койсоңуздар. Бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы коногу болуп сиз келип турасыз. Куш келипсиз? Жаз келди. Жазды кандай тосуп алдык? Жаз айы мага өзгөчө жагат. Жазды абдан жаңы дем күч менен өзгөчө чыгармачылыгыма жакшы бир чоң жаңылыктары менен кирдим десем болот. Жакын адамдар оорубай элеби? Жок, баары жакшы. Тарынбай эле жүрөсүз. Ооруп калганда тарынбай эле жүрөсүзбү? Тиги ооруп адам кыйналып атса, сиз тарынылганыңыз керек. Эмирага кең көрүп сурап. Биздин азыр мүмкүн телекөрүүчүлөрүбүз бир аз бизге түшүнбөстүк пайда болуп аткан болсо, оорусаңыз таарынамын, оорубаңыз деген ырдаган биздин Жумагүл Райымжан кыз деген бүгүн студиябызда конокто. Келиңиз биринчи эле сөздөн ошо оорусаңыз таарынамын деген ырыңызга келип токтололу дагы. Эмне себептен бирөө ооруп жаны кыйналып атса, эмнеге таарынасыз? Негизи бул ырдын мааниси абдан мындай тереңир. Сөзү Бактыгүл Чотурованыкы, обону Бекборуев агабызга таандык. Бул ырды мен Бек агабызга жаңы ыр жазып бериңиз десем, бул ырды жазып берген. Негизи адам баласына жашоодо эң биринчи ден соолук керек. Ошон үчүн оорубаңыздар деген максатта мен ар бир инсанга бекем ден соолук каалап, оорусаңыз таарынам деген деп ырдадым. Ал мындай кандай оору деп ойлойсуз? Мүмкүн деген эми адам болгондон кийин сасык тумоо деп коет, ар кандай оорулар болот, эми Кудай сактасын. Ошонтип эми адамдын чын эле жаны кыйналып атса, отуруп алып эмне таарынып отуруп аласызбы? Өзүңүз таарынчаксызбы негизи? Эми жашоодо ар кандай кээде көңүлүмө катуу сөз тийсе, албетте таарынам. Негизи баягы айтып коет, чыныгы мусулман адам 3 күн таарыныш керек, 3 күндөн кечириш керек дейт. Өтө көп таарынган 3 күндөн кийин кечирип салам. Анда жакшы эле таарынат экенсиң, 3 күнгө чейин. Аял заттын эң эле көкпейт 3 күн таарынташ бесе. Турап, мен бир 3 саатта таарыналдым. 3 мүнөттөн кайра эзиме кетип барып элем. Жумагүл, айтсаңыз, сиз ошо ырыңыз менен таанымал болдуңуз, же буга чейин башка ырыңыз менен дагы таанымал болдуңуз беле? Эми ар бир ырдын таанымал болгонуңузда деп коюш. Эми ар бир ырдын өзүнүн көрмандары, өзүнүн угармандары болот. Буга чейин деле колумдан келишинче жакшырларды ырдаганга аракет кылып атам. Анан ырчы үчүн ошол сенин ыр көрмандарыңдын болушу бул жакшы бир жетишкендик деп ойлойм. Анан ар бир ырымдын өзүнүн канча жыл болду сахнада жүргөнүңүзгө? Сахнада мындай абдан киришип жүргөнүмө 10 жылдай болуп калды. Көп эле болуп калыптыр, жакшы. Бирок баягы бизде айтып коет, мен акырындык менен келе жатам. Акырындык менен чыксаң, цементти баягы акырындык менен куруп атам да, акыры менен чыксаң, көпкө чейин барасың деп көп улуу устаттарыбыз айтат. Ошондуктан баягы чыгармачылык чөйрөгө мен бала кезден акырындап куруп келе жатам да. Жумагүл айым, биз сизди ошо 10 жылдан бери эле жакшы эле билебиз, жакшы тааныйбыз. Негизи мынакей биздин түштүк жергебизде өзүңүз айткандай
ушундай ордолуу Ош шаарында дүңгүрөгөн эле алдыңызга ат салдырбаган ырчылардын, айымдардын катарын толуктайсыз. Буюрса мынакей Бишкек шаарына да келип өзүңүздүн жеке концертиңизди берип, мындан нары дагы бир чыгармачылыкка жакшы эргүү менен кетип жаткан экенсиз. Ушул Бишкектеги концертиңизде эмне деген өзгөчөлүктөрдү киргизейин деп атасыз? Мүмкүн сиз дагы бир чет жактардан ырчыларды чакырып, мүмкүн кандайдыр бир кыргыз элине бир жаңылык киргизейин деген оюңуз барбы? Эми ар бир ырчыда өзүмдүн жеке чыгармачылыгымды элге отчет берсем экен деп ниет кылат. Анан өзүм ошо буга чейин карасам репертуарымда жаңырларымдагы, ырларымдагы ошол ырларымды элге баарын жаңырларымды ырдайм. Ага чейин элге чыга элек дагы буюрса жаңырларым жазылып атат. Анан эми колумдан келишинче аракет кылып атам. Эми ага элгөө элсинчи, анан азырынча мен мындай болот деп мындай айта албайм. Ошондуктан эл келип, эл өзү күбө болот. Анан эми колумдан келишинче аракет кылам. Анда колуңуздан келсе азыр ушул жерден бир жашынакай ырдап бербейсизби? Мо ырды менен жакшы эч ким ырдай албайт деген өзүңүздүн бир коронный ырыңыздан бирди. Сөзү Абдырашид Урбаевдики, обону Абдыманап Төрөбеков агабыздын «Бир келип кетчи Ош жака» деген ырынан ырдап берейин. Кол чапыңыз. Саратан көчөп турганда, жамгырды чөлдөр күтүшөт. Жаз келип сайран курганда, аккууну көлдөр күтүшөт. Аккууну көлдөр, аккууну көлдөр, аккууну көлдөр күтүшөт. Ай бали. Жылмайып көңүлөр кеткен, жаныңдан өзүм садагай, күтүүсүз келген бакыттай, бир келип кетчиң Ош жака. Бир келип кетчи, бир келип кетчи, бир келип кетчиң Ош жака. Ай барекелде. Барекелде. Мынакей не деген керемет талант, не деген керемет үн, Азыр ушул эле утурлайлы дагы жанагы эң азыр Кыргызстанга хитке айланып аткан "Оорусаңыз таарынамын" деген ошол жерин ырдап берип коюңузчу. Оору сизден адарсын болуп алыс, жакшылыкта жадырап жолугабыз. Жарык дүйнө бардыгын эске салчу, оорусаңыз таарынам, оорусаңыз таарынам, оорусаңыз таарынам, оорубаңыз. Эч кимди оорубасын, Азамат. Сиз дагы оорубаңыз. Чыгармачылыктан бир аз алыстайлы дагы. Ушундай таланттуу татынакай кыздын биз тоюна качан барабыз, качан турмушка чыгасыз? Кыздын барар жери күйөө дейт. Учурда сүйлөшкөн жигитиңиз күйөө алабыз барбы, жокпу ошол жөнүндө? Каяктык, салмагы канча, бутунун размери, ушун бүттүгүн айтып берсеңиз. Муруту барбы, жокпу? Чач барбы? Көзүнүн үстүндө кашы барбы? Ар бир эле инсандын өзүнүн жеке жашоосу болот. Анан ар бир адамга өзүнүн ошол убакыт сааты келгенде сөзсүз ал нерсе болот. Назиреже, Кудай буйруса. Анан негизи мен буга чейин баягы биринчи орунга чыгармачылыкты көбүрөөк коюп, анан экинчи планга жеке жашоону койчумун да. Анан учурда Кудай буйруса азыркы учурда биринчи орунга жеке жашоону көбүрөөк коюп калдым. Анан бешенебизге буйруган күнү болот буйруса. Жок, күйөө бала барбы өзү? Же жокпу? Жок, негизи мен Кайсы бирин айтсам да койбойсуң. бар же жок деп айта албайм. Чыгармачылык инсандардан болобу, же болбосо жөнөкөй эле чыгармачылыкты колдогон инсанбы? Үй бүлөдө бир эле адам болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Жумагүл, ошол сиздин азыр өмүрлүк жолдошуңуз болом деп даярданып жаткан жигит сиздин чыгармачылыгыңызга алганга чейин, сизди жубай кылып алганга чейин аз макул болуп атат да, ырдатам деп. Алгандан кийин, турмуш курганыңыздардан кийин чыгармачылыгыңызга каршы болсо эмне кыласыз? Ырдабайсың, үйдө турасың, бала чаканы карайсың. Мен ага жол бербейм, өзүм багам деген кыргыздын патриот жигити. Биздин азыркы жашоодо көп эле баягы үйлөнө турган адамдар ар бир нерсени ачык сүйлөшөт да. Анан эгерде андай нерсе болсо, биринчи орунга үй бүлөнү коймокмун.
бирок эгерде ошол адам менен мамилең жакшы болсо, жакшы адам, мен үчүн жакшы адам болсо, анда мен анын айтканын кылмакмын. Чыгармачылык таштамаксыз. Ооба. Кандай адам жакшы адам болот? Жакшы деген сөз аябай чоң да, кенен да. Жакшы адам туруктуу адам, анан чечкиндүү адам болуш керек, айрыкча биздин эркек мырзаларда. Туруктуу, чечкиндүү. Келбети сизге кандай мырзалар жагат? Бою узун, келбети мындай, чачы тас, чачы бар. Маңдайда, тишинде калай тийиш кандай жагат? Ар бир адамды Алла таалам өзү жакшы кылып, өзүнө ылайыктуу кылып жаратат. Анан мен үчүн келбети, мен келбетине андай эле кызыкпайм. Негизгиси алты саны аман, дени сак болуш керек да. Деги эле өткөн чакты сүйлөштүк, келечекти сүйлөштүк. Азыркы ушул учурда көбүнчө эле эмне менен алек болуп атасың дегенде эле ыр жазып атам, тигиндей кылып атам, мындай кылып атам дейт. Сиз өзүңүздүн деги эле мындай оончу жагыңыз, балким жама ачык жагыңыз, сөз жазмай, оон чыгармай жагыңыз барбы? Чындыгында мен обон жазбайм, сөз жазбайм. Ачыгын айтыш керек. Интермедиа жазасыз. Жок, андай нерсеге мындай аракет кылсам деле жакшы чыкпайт да. Эгерде азыркы учурда биздин ырда абдан элдер мындай карап, ылгап угуп калды да. Ошондуктан бул нерсеге абдан көңүл буруш керек. Аны жөнү эле мен обонума таандык деп эле ар бир ырдан алып эле мен обонум же ар бир ырдан кошуп ташып эле ошондой адамдар деле болот да. Өзүм сөз жазам депчи. Ошон үчүн мен ырчы үчүн эгерде мындай жакшы ыр болсо, сен жакшы акындар, жакшы обончулар менен иштешиш керек да. Сон сен ушуга келатканбыз. Негизи экинчи суроо ушул болчу. Плагиат. Аябай кенен кездешет. Бүт баарында эле карасаң, ырдын башы буяктан жазылган, сөзү тияктан алынган, анан бүткөнү бияктан болуп калат дейт. Плагиатка көз карашыңыз кандай негизи сиздин? Чыгармачылыкта азыркы ушул учурда болуп аткан плагиатка. Мен ойлойм, эгерде ошол ырды ал мындай хит элге сиңбеген ыр болсо, сен ошол ырды жакшы өзгөчөлө бир жакшы өзгөчө кылып ырдасаң, ошол ыр элге тарап кетип, эл бул ырдан алынган деп айтса, бул дагы жакшы да. Анан сен хит болгон элге сиңген даяр ырды да которуп ырдап койсоң, бул нерсе мага анча жакпайт да. Мен үчүн хит боло элек, элге сиңе элек бир жакшы ырды ырдасаң, ал ырды ошол ыр аркылуу бул ыр ушул ырдан алынган, которулган десе анда. Карап көрсөңүз, аябай акылдуу. Эл билбеген ырды урду болсаң боло берет дейт. Эл укпаган ары бери жүргөн. Сиз айтсаңыз, Жумагүл. Ага да изденесиң да ошондой ырды алыш үчүн дагы. Сиз азыр мындай кичинекей кезиңизге кайрылсак болобу? Кичинекейиңизде ушундай эле созулган кыз белеңиз, же мындай тентек, ушундай айтып калышат го, кичинекейинде тентектер, чоңойгондо созулган болуп калышат депчи. Ошо Назира эжеси эң туура айттыңыз. Мен кичинекей кезимде абдан тентек болчумун. Бирок баягы мен 9-класска келгенде абдан токтолуп, ал мүнөзүм токтолуп, ушул азыркы аз сүйлөгөн, мындай жашоодо негизи абдан токтоомун. Ошол мүнөзгө айландым. Анан кээде жакындарым айтып калат, ошо бала кезиндегидей эле болсоң болмок депчи. Өзүмдай ырдап жүргөнүм менен жашоодо бир аздай тартынчаак, уялчаак жактарым да бар да. Бала кезде абдан тентек болчумун. Аябай тентек болуп жүргөн кезинде бир мен урушуп кетип арыз жазып койгон, ошодон бери токтолуп калдым. Эми 9-класста жазган бекен. Албетте 9-класста ошодон бери. Ошол жетилген убакта абдан өзгөрдүм да. Жумагүл айым, чоң рахмат, аябай кызыктуу маек болду. Алтындай убактыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Албан ийгиликтерди каалайбыз. Ордулуу Ош шаарыбызга ысык саламыңызды айтып барыңыз. Көп жаңы чыгармаларды жарата бериңиз. Жана албетте эле биздин берүүбүздүн ар бир төрүндө отурган мейманга суралган сурообуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн эң ыйык. Кыргызстанда төрөлүп, кыргыз болгонума абдан сыймыктанам, сүйүнөм. Баракелде, кызыктуу маек куруп бергениңизге дагы ыраазычылык билдирели дагы. Ушундай сүйкайган сулуу, назиктин символу болгон биздин Жумагүл айым менен бир селфи кылып алалы. Жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда. Мына ортобузга тургузуңчу, ортобузга бизди да ушундай арык кылып койсоң. Сен Жумагүл астыраак турчу, биз мындай семиз болуп Жок, мына ортого. Сен семиз болчу. Андыктан сүрөт бүттү, эми ортого чакыралы сизди, кол чабуулар жаңырсын. Жумагүл айым, сиз азыр бул таймашка, бул оюндун шартын, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, сизде кандай маалыматыңыз жок болсо, менин кесиптештерим дал ошондой эле маалыматтары жок. Ошондуктан сиздер азыр бири-бириңиздерге атаандаш болосуздар. Жумагүл каршы Салам Кыргызстан. Экөөңүздөргө дагы ишенем, аракет кылыңыздар, уят кылбаңыздар. Ал эми эң кызыгы эмне дебейсизби? Бир убакыт мурун келгенде Самара Каримова айымды биз бул жакта бир аз ажмания жазаттык эле. Эми сизди да ошондой ажмания жазатабыз, бирок дароо эмес.
дароо эмес, эч коркпоңуз. Биринчи бул жактан сүрөттөр чыгат. Сүрөттөр канчалык деңгээлде ким дагы мыкты маалыматы бар экен, ким дагы акылдуураак экен, ким көбүрөөк билет экен, ким көбүрөөк окуйт экен, ошону текшергибиз келип турат. Кээ бир балким адамдын бир тарабы көрүнөт, экинчи жагы көрүнбөйт. Бирөөнүн балким бир эле кашынан табыш керек, бир эле мурдунан табыш керек дегендей, балким тез арада бир мындай көп нерсени санай калыш керек деген эле кызыктын баары азыр алдыда болот, түшүнүктүү эле болот, кыйынчылыгы жок. Сиздерден баштайбыз, андан соң сиз улантып бересиз, кайра сиздер, андан соң сиз. Мен четтерек чыгып туруп суроолорду бере берем, бат-баттан жооп берип туруш керек. Биз даярбыз, кол чабалар жаңырсын, теле көрүүчүлөр сынаңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Жумагүл Райымжан кызы, Назира Жетегенова, Гүлжайна Атаканова. Андыктан биз баштадык. Ал эми келиңиздер, биринчи сүрөт чыкты. Бул ким? Мирбек Атабеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист. Аябай оор, көрдүңүзбү? Көзү көрүнбөй турат. Мындай табышоор кыйын да. Кийинки сүрөт. Бул ким? Нурлан Насип. Караңызчы, туура табылдыгы. Туура, Нурлан Насип, кол чабалар жаңырсын. Кийинки сүрөт. Сүрөттө канча уй турат? 2 уй турат. Кийинки сүрөт. Сүрөттө канча кой турат? Абдан көп. Жок, так санын айтыш керек. 100дөй. Туура эмес, 217 кой бар. 1-0, улантабыз. Кийинки сүрөт. Бул кайсы шаар? Москва. Жумагүл, бул кайсы шаар? Бишкек. Кайсы жер? Бишкектин кайсы жери? Аябай белгилүү жер, бул кайсы жер? Табыңыз сен. Москос. Жок. Бул 4-чү микрорайон, таппай калдыңыз. Сүрөттө канча помидор турат? 6 помидор. Сүрөттө канча картошка турат? 300дөй. Жок. 250. Жок. 250 эмес. Так айтыңыз. 250. 150. Жок. 251 таппай калдыңыз. 3-0. Улантабыз. Кийинки сүрөт. Аябай кыжалак болду. Бул уланат кандай болот ошондо? Is capital of Great Britain. Бишкек. Жок. Брюксел. Улантабыз. Биринчи болот жазылган табыш керек. Биринчисин. О май гад. Жок. Is a capital of Great Britain. London is a capital of Great Britain. Сиздерге дагы 0 болду. Кийинки. Мына. Бул кайсы болот? Биринчи сөз? Кайсы сөз биринчи? Таппай калыңыздар. Туура 3-0 улантабыз. Кийинки сүрөт. Кытай тилинде. Кол чабалар жаңырсын, ардактуу меймандар. 3-0 саны менен салам кыргызстан утуп кетти Жумагүл айында. Сиз отура катырып бериңиз. Албетте эле мунун баары тамаша болуп өттү. Сизди чын эле өзүңүз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми мүмкүнчүлүктү колдонуп, элдер менен бир маек куруп саламдашып алсаңыз болот. Эркин, микрофон сизге. Чоң рахмат. Элибизде ар дайыма тынчтык болсун, ынтымакчылык болсун. Бар болуңуздар. Анда болсо Жумагүл айым, сизди дагы биздин кургол кетирбей сизди белектер менен кетирели. Атанын таттуулары сыртына жолуңуздар болсоңуз себет болуп калат. Сиз узатып койбойсузбу? Башыңызга коюлуп кетип калбайсызбы? Итте чыгарып коюн, кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз. Жылмаюга ардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса, жашоо таттуу карачы. Ар бир күнүн жүзүңө күлкү арнаса, жашоо таттуу карачы. Ар бир адам колуна бакыт кармаса, жашоо таттуу карачы. Жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата, жашоо таттуу карачы. Бул жигитти аябай жакшы көрөм. Чыгармачылыгын да сыйлайм. Өзүнүн адамдык мамилеси өтө бийик, красавчик. Жаным. Ай жөнөй, ал үйлөнгөн. Үйлөнсө деле мага баары го. Чакыра бериңиз анда. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кесиптештерим айткандай эле, Кыргыз Республикасынын эң жаш эмгек сиңирген артисттеринен бири, таланттуу жигиттин күлөгүл жигит Калыков. Тосуп алыңыздар. Калыков жигит бүгүн бизде. Келиңиз, бул жигит мына жогорку өтөбүз. Карачы, биздин жаныбызга отуруп кетип. Оода. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Кыйналбай Сонун, жүрөсүзбү? эч кандай тыгыны жок. Тайгаланбай, үшүбөй,
Сиздин наамыңыз менен дагы бир сыйра куттуктап коелу. Куттуктайбыз. Эмгек сиңирген артист алдыңыз. Уулду болдуңузбу, кыздуу болдуңузбу? Бешикпоңуз бек болсун. Рахмат, уулду болдум. Жакшы жаңылыктар менен бизге жадырап, жайнап кирип келдиңиз. Улду олдун деп балчак Мынакей койсоңуздар караңыздарчы, урматтуу кыргыз элим, биздин бүгүнкү коногубуздун жаңылыгы ушунчалык көп экен. Ошондуктан башынан эле баштай берсек, ата статусун алышыңыз менен куттуктайбыз. Ата деген статус кандай экен? Ушунчалык жаңылык көп, койнума батпай, сүйүнүчүм койнума батпай турат. Силер айткандай, жылдын башында эле наам алдым, анын аркасынан ата болдум, анын аркасынан жакшы чыгармалар жазылып жатат, анын аркасынан батирлүү болдум. Шыгылып, жаңылыктар көп, анын баарын сөзсүз түрдө Конуш кут болсун. чоң рахмат. Ошол кубанычым койнума батпай турат, шыгыл. Азаматсыз, Эми келиңиздер наам жөнүндө кеп кыла турган болсок, наам кут болсун. Бул албетте эле мындай чоң бир жетишкендик, чоң бир жакшылык кут болсун. Мындай жаныңызда да жүргөндөр, кесиптештерин айткан жокпу? Сага эрте берип койду, сен аябай жаш болчуң дегендерден болдубу? Андай көп деле болгон жок. Мен көзүмчө айтышкан жок. Көзүмө карап айткан жок. Сөздөр деле айтылган уккан жокмун. Жеке менин дарегиме анан Майрамбек байке, Майрамбек Осмонов агабыз менен жана Жамиля Муратова эжекелерибиз менен бир берген болчу бизге. Анан ошондо Майрамбек байке айтты. Ошондо тамашалап айтты. Мына карачы, сен менден 2 эсе жаш болсоң дагы эмгек сиңирген артист алып атасың. Анан бул деген ушундай нерсе турбайбы? Жаш өзү ушундай турбайбы? Анан мен сезип атам, жакында сени көп интервьюларга чакырат, ошол жерден эмнеге эле мынча эрте берип салды деп айтышы мүмкүн. Анан ошого мындай жооп бер деди. Мен десем, угуп тур, мени кара деди. Анан угуп атам десем айтты. Бул эмгек сиңирген артист наамы деген өлүм сыяктуу турбайбы? Бирөөнө кеч келеткен, бирөөнө эрте келеткен деп айтты. Макулбу деди. Анан макул дедим, ошентип. Жакшы эле кабыл болчу. Эмгек сиңирген наамды ажал менен салыштырып койгон турбайбы? Ажал менен салыштырып койду. Эми Гүл жигит, бул өзгөчө бир жашоодо, карьерада сонун бир жакшы бир тепкич болду. Ал эми жашоодо тепкичиңиз бул үй бүлө, уулду болуп турасыз. Ошол сезимдер менен бөлүшөсүз. Үйлүү да болуп атат. Үйлүү, батирлүү болуп атасыз. Бул дагы чоң ийгилик, чоң жетишкендик. Кичинекей кезимде жумуш кылганда мындай абдан шашып кылчумун да. Ошондо ата-энем айтчу эле, мындай шашпай, сапаттуу кыл. Анан мен айтчумун, мен батыраак ушу бутуман туруп, өзүм батирлүү болгум келет, өзүм унаам болсо жакшы болмок деп көп аракет кылчумун. Ошондо жакындарым көп айтышчу. Өтө эле баягы аракет кылыш керек, бирок өтө эле баягы ден соолугуңа зыян келтирсе, бирөөнө жаман көрүнүп калсаң туура эмес болот. Ошондуктан шашпа, ар бир нерсенин өзүнүн насип эткен убактысы, күнү бар. Ошол маалда болот деген сөзү бар болчу. Кудайга шүгүр, азыркы күндө менин эң чоң байлыгым бул ата-энемден кийинки, бир туугандарымдан кийинки эле өзүмдүн балам болуп турат. Балалуу болуу сезимдер бул абдан жоопкерчиликтүү сезимдер экен. Качан төрөлдү, канча болду? 12 октябрда төрөлгөн, 4 айдан ашып калды. Анан төрөлгөндө дагы келинчегим тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу операция болуп төрөдү. Анан ошондо баланын иммунитети жакшы болуш үчүн ошо баланы алып келип атасынын көкүрөгүнө жаткызат экен да. Ошондо өзүмдүн баламды кармап, Өзүңүз төрөгөндөй болдуңуз. Өзүм чоң мындай менин баламбы деп ишене албай, анан көпкө чейин баягы толкунданып жаттым да. Ошол сезимдер. Салмагы канча төрөлдү? Аты ким? Салмагы 3 килограмм 808 грамм болуп турат. Батыр жакшы. Аты Аман Умар. болсун. Улан? Умар. Кылыктары чыгып калгандыр. Чыгып атат күндөн күнгө. Гүлүп. Гүлүп Гүлүп атат. кимге? Келинчегиңизге окшош бекен, сизге окшош бекен? Мага окшош десем, келинчегим таарынтып алам, келинчегим окшош десек, өзүм таарынтып калам болуш керек. Ошондуктан менин баягы түз көз карашым боюнча калп айтпайм, экөөбүзгө тең эле окшош. Келинчегим алса келинчегим окшош болуп калат. Мен алсам ал окшош болуп калат. Эме дейт го, энени 2 күндө, атаны 6 күндө тааныйт экен да бала, жытынан. Сизди мындай азыр жакшы таанып атасы экенин билип калды да, Билип калды окшойт, себеби жакында мен байкадым. Ушу жытынан тааныйт дегенде мен көп ишенч эмесмин. Кантип эле кичинекей бала эме наристе жытынан таанысын депчи. Көрсө чынында эле ошондой болот окшойт, жакында уктап атыптыр. Анан жанына жумуштан келип, жанына басып келип, балам сагынып жыттайын деп карасам, мен жытым келди окшойт. Мынтип терең дем алып турган, күлүп атпай жылмайыпчы. Анан ошондо бала мен жытыман таанып окшойт, түшүнө кирип кетип окшойт дедим.
бир жолу бир газетадан сиздин интервьюңузду окугам да. Ошондо сиз кичинекей кезиңизде Ош базарда коробка чогултчумун деген. Ошол чынбы? Сөзсүз түрдө чын. Бул башыман өткөн окуя. Канчанчы класс элеңиз анда? Биринчи классыман баштап эле коробка чогулттум. Ого, канча ал коробкалар чогултуп эмне кылчуңуз эле? Чогултуп өткөрчүмүн, ал акчага мектепке барып пирожки жечүмүн, досторума алып берчүмүн, тетрадь алчумун, көп чогулса кийим алчумун, үйгө жардам берүүгө аракет кылчумун. Бул жана кадимки эле коробкалар, Коробка, бутылка, бөтөлкө көп эле нерсе чогулттук. Азыр ошолоруңузду эстесеңиз мындай уяласызбы? Неге уялам? Уялбайм. Уялбайсызбы? Уялбайм. Бул жашоодогу эле болгон нерсенин Ошол убакта мынакей ак эмгек менен кылынган ооба, бул ак менет. Коробка терсеңиз дагы, бутылка терсеңиз дагы ак менет. Бул адан уялбаш керек. А бирок азыр ал нерседен уялбайсыз. А бирок көп ырчылар айтып калат, мен мисалы ошондой мындай ошол базарларга бара албайм, кире албайм. Мен жок, нет, дешет да. Анан сиз да ошол ырчылардын катарын толуктайсызбы? Мисалы, ошондо жок, мен андай базарларга кире албайм жок, мен деген. тескерисинче ошол базарга барып жаан жагып атканда, лай болуп атканда басып, ошол кичинекей кезимде басып жүргөн кадамдарымды кайра баскым келет, эстегим келет. Ушунчалык коробка чогултуп отуруп базардын дарбазалары да жабылып калчу да. Ошондо дарбазалардын тешиктеринен коробкаларды өткөзүп, анан өзүм секирип аттап. Ал эме идея кандай? Досторуңуз жүрүп ошондой кылабыз дедиби же өзүңүз эле ойлондуңуз? Жок, бул ошол жактан апам соода кылчу. Анан жөнтүрбастан эки жака басып, кичинекей балдар, мен курактуу балдарым эмне кылып атат, кантип оокат кылып атышат деп ойлонуп жүрө берчүмүн. Анан ошолор менен эле достошуп, чогуу коробка терип, чогуу бутылка терип, ушинтип отуруп эле баягы бизнес. Азыркы ошо досторуңуз менен байланышасызбы? Тилекке каршы байланышпайм. Кийинчерээк жогорку класста окуп жатканда Мураталы Көрүнкеев атындагы окуу жайга тапшырдым 10 классты бүткөндөн кийин. Ошондон кийин эле сабакка барып келип, базарга көп барбай калдым. Ошо менен эле биздин мамилебиз үзүлдү, себеби ал убакта телефон деген деле жок болчу, пейджерлер жаңы чыгып аткан болчу. Бул жигит, эмгелиңиз чыгармачылык жашоого көз баксак, бир убакта деги эле сиз мындай чоң сахнага аттанганда ири бир эң мыкты продюсер менен иштей баштадыңыз. Арадан убакыт өттү. Көп убакыт өткөн жок, дароо эле чоң ийгиликтерге жеттиңиз. Бир эмес 2 кароосунага катыштыңыз, ал жактан барып Евразия жылдызын алып келдиңиз. Жана андан убакыт өтпөй эле мындай бизге жеткен маалымат боюнча контракт бүттү, убакыт бүттү деп туруп жеке мындай соло иштей баштадыңыз. Кайра убакыт өткөндөн кийин кайра эле ошол продюсер менен иштей баштадыңыз. Демек, көп ырчылар айтып калат да мындай, ай мен продюсерим жок. Кээ бир айтып калат, ушу продюсер менен иштейм. Сиз продюсер менен да иштедиңиз. Убакта продюсер сиз дагы иштедиңиз, андан соң кайра продюсер менен иштедиңиз да. Ошол убактардын, периоддардын, айырмачылыктардын жана артыкчылыктарын жана кемчиликтерин айтып берсеңиз. Айырмасы чоң, себеби дегенде продюсери жок деле сөзсүз түрдө чыкса болот. Бирок баягы сиз ойлогондой деңгээлде чыга албай калышы мүмкүн да, себеби көп ойлойт, мындай 1-2 жастырып коюп эле оңой эле чыгып кетем депчи. Керек болсо кээ бир ар кандай чөйрөдөгү инсандардын айтканы бар экен. Ушу ырчылар жакшы акча табат экен, 1-2 жастырып ырчы болуп кетсемби дегенчи. Бул андай эмес, бул оңой эмес да. Бул байпак алмаштыргандай оңой эмес да. Сөзсүз түрдө бул тармакта дагы көп салым кошуш керек, көп аракет кылыш керек, иштеш керек. Анан жалгыз баш жалгыздык кылат. Эки баш буюр сөзсүз түрдө ийгиликти жаратат да. Биз болсо чоң команда менен иштечүбүз, сиз айткандай 2010-жылдын жай айларынан баштап официалдуу түрдө Канат Култаев агабыз менен контракт түзүлгөн 3 жылга. Биздин командада Мирбек Атабеков, Алихан, Даниэль, ушундай Иса кийинчерээк келди, Бек Исраилов дагы кийинчерээк келди. Ушундай мыкты көрүнүктүү жылдыздар менен бир командада болуп иштечүбүз. Анан ошол жерден эле бири-бирибиз менен кеңешчүбүз. Мындай чач жасалга, жосу ушундай кийим, клип болсо мындай сценарий ушундай болуп атат, силердин оюңар кандай деген сыяктуучу. Сөзсүз түрдө команда менен иштеген оңоюраак болчу. Кийинчерээк жалгыз иштеп көрдүм. Жалгыз иштегенде кыйналдым чынында. Себеби Канат Байкенин аткарган функцияларын дагы мен аткарып калдым. Анан кээде интервьюлардын көптүгүнөн, баягы көп ырдачу концерттердин көптүгүнөн кээрлерин унутуп калчумун. Көрсө ошонун баарын жазып алып, убактылары менен
бир күн мурда планировать этип, пландап, окуп, анан эртеси күнү барыш керек экен да. Ошондон мен кийинчерээк үйрөндүм. Анан үйлөндүм. Баягы көп жакка жетишпей кыйналдым. Анан байкасам чыгармачылыгым да аксаган сыйт. Анан кайрадан Канат Култаев агабыз менен иштешели деп сунуш менен келдим. Бүгүнкү күндө иштеп жатабыз. Буюрса дагы жаңы чыгармалар, клиптер, ийгиликтер дагы алдыда күтүп жатат болуш керек. Жигит айтып калбаңызбы? Мындай иштешпей калган убакытта, кыска эле убакыт болду, бирок ошол убакта продюсердин дагы ишин аткардым, өзүмдүн да ишин аткардым депчи. Продюсер дегеле көп телегөрүүчүлөр үчүн мындай маалымат жок да. Эмне иш кылат? Ырчы мындай көрүнүп турат, ал ырдайт. Жашынакай кинолук клиптерге тартылат эле. Продюсердин эң негизги кызматтары кандай болот негизи? Эң негизги кызматы кийимдерди жууйт. Түктөйт, тамаша. Тамак бышырат. Тамаша. Продюсердин эң негизги максаты көп, мисалы үчүн чындап эле көп телегөрүүчүлөр үчүн кызык болуш керек. Бул инсан менин чыгармачылыгым үчүн күйөт эң биринчиден. Мен үчүн күйөт, менин талабымды талашат. Туура ушул чыгармачылык жолдо болобу, же жашоодо болобу туура кадамдар таштаганга жардам берет. Мисалы үчүн клип тартып атканда болобу, ошол клип тартып аткан команда менен сүйлөшөт, ыр жазып атканда ушул ыр жазып аткан команда менен сүйлөшөт, ырды чогуу тандайбыз. Радиодо болгон раскрутка, телевидениедагы ротация, бүт бардыгы ушул продюсердин жардамы менен болот. Эгерде продюсер болгуңуз келсе, ушуларды жакшылап үйрөнүп алыңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр. Анткени көп кездешет да, бизде дагы чай монтип, кыйналыштуу эле ырчы болуп кетсем болмок дегендерге жакшы жооп болду сизден. Ооба, жооп жакшы болду, анда ыр укпайлыбы? Жаңырыңыздан укпайлыбы? Жаңырыңыздан. Жаңы чыгарма сөз түрдө угалы. Ар бир инсан үчүн, ар бирибиз үчүн сөз түрдө ата-энелерибиз кымбат болот экен. Мен дагы ошол сиз айткандай ата деген сезимди сезгенден кийин бул нерсеге чоң маани берип көңүл буруп калдым. Энелерибиздин, апаларыбыздын, аталарыбыздын көрсө бизге кошкон салымы, бизге берген тарбиясы, мерими өтө чоң экен. Ошол менен дагы байланыштуу эне жөнүндө балада деген эски чыгарманы жаңыдан жазап чыкканбыз, ошол чыгарманы аткарып берейин анда. Анда кол чабыңыз. Тамчыдай денедеги сүтүң менен талпынтып ак бешикке баккан энем, нуруңа меримиңе магдыраткан маңдайда жанып турчу күнүм белең, асыл энем талайым сенсиң энем, бакытым сен, талайым сен, сүйүктүү менин энем. Браво! Ракелдер. Азаматсың. Эски чыгармага кайрадан жан киргизип, жаңы ырдап чыгыпсыз. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Гүлжигит, сизге көп убакыт кармабай коюлуп, түшүнүп атабыз, эртерээк барып уулуңузду жыттагыңыз келип атат. Эми жыйынтыктоочу суроого дагы бир ирет жооп берип кетиңиз. Бул суроого сиз албетте эле мурунку сезондордо жооп бергенсиз. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн мекеним, үйүм, элим, жерим, сыймыгым. Баламды кой. Балам. Ана эмес Атам, апам. келиңиздер. Келиңиздер, анда эмгек сиңирген артисттин жанында түшүп көрөлү. Мурда мындай эле артисттин жанында түштү келет. Кол чаптырыңыздар. Жигит мырза, келиңиз ортого чакыралы. Сизге шартыбыз белгилүү эле, эч деле кыйынчылык жаратпайбыз. Болгону эле бир аз татынакай сонун оюн даярдап койдук. Бул оюндун шарты жөп-жөнөкөй, оп-оңой, эч кыйынчылыгы жок. Эгерде туура тапсаңыз болду, эчтеке дароо белегиңизди берип эле кетиребиз. Туура эмес таап койсоңуз, Гүлжайна Атакановдон апперкот болмокчу. Болду. Түшүндүм. Сиз эми көп учурларда жандуу үн ырдаш керек, жандуу үн менен ырдаш керек, жандуу үн менен ырдаш керек деп көп айтып жүрөт. Гүлжигит мырза ар дайым жандуу үн менен ырдайт, бул мен өзүм көбүмүн. Бирок ошол болсо дагы көп айтып калат, могу
жан өнерде да же кандай болот деп менин үстүндөй такыр билинбей калат да. Мындай компьютерден обработка болгондой дегендейчи. Ошондуктан биз сизге компьютерди ырдатып койдук. Роботту ырдаттык. Түрдүү ырлар бар. Тагыраак айтканда 7-8 ыр бар. Ошону кайталашым керек, Эч кандай жок, эч кандай үнү, обону жок эле мындай сөздөр эле чыгат компьютердин үнү менен. Сиз бул кимдин ыры, кайсы ырчы ырдаган, акыркы жолу жок деген ошол ырды айтып туруп, ошол ырчынын тембрине салып, ошол ырчынын стилине салып ырдап бересиз ошол ырды. Эч ордогу жок. Андыктан биз баштадык. Даяр болсоңуздар кол чаялар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздер дагы тапканга аракет кылыңыздар, ишенем сиздерге дагы кызыктуу болмокчу. Кол чаялар жаңырсын. Көзү даярбызбы? Даярбыз. Биринчи роботтун ыры. Беттин корку нурменин. Билдин корку курменин. Бессуйгон сулуу, молмалум. Бугун белгилуу болсун эрменин. Таптыңыздар? Таптым, Ким ырдайт акыркы жолу аябай белгилүү кылып ырдаган бул ырды? Муну дагы Кыргыз Республикасына эмгеги сиңген эң жаш артисттердин бири Мирбек Атабеков ырдайт. Туура, мына келде. Колуңуз болбой калды, уралбай калдыңыз. Даярданып эле Ырдап бербейсизби? Мирбекти ырдап бериңизчи. Беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен, биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм, белгилүү болсун ыр менен. Эң сонун экинчи ыр. Кун куркуроб, жымгыр токту. Күн күркүрөп, жамгыр төктү. Ким ырдайт? Түгөлмө казак агабыздын ыры. Акыркы жолу мен аткаргам. Сиз аткаргансыз. Жакшы. Бирок ырын акырына чейин отуруңуз, анткени балким кээ бир сөздөр туура эмес болушу мүмкүн. Кеттик. Оsun ойлоп сылкыну бакыт кечинди. Суу чачышып айногын эсимде. Айкалыш канал учурду эстесим. Таптыңыз. Кимдин ыры? Бул жаман красавчик мачо брутальный Кайрат Кыргызга окшойт, Туура, анда эмес окшоштуруп, Кайратка окшоштуруп тапканбыз. Кыймыл аракетте да окшош керек. Эсимде. Баракелде. Сонжар, айрыкча тита деген. Мен чака чуркап барып салафан пиджак алып келе калайын эми сизге. Ана эмесе кийинки ырчын ырын угабыз. Оштан чегип жолтырттым мен Бишкекке. Таптым. Таптыңызбы? Дароо эле тап коюңузбу? Кеттик андай угабыз. Оштон чыгып жол тарттым мен Бишкекке. Жол кесүүдө түш көрдүм мен бир кезде. Түш көргөндө абдан сонун түш көрдүм. Айдай сулуу ак куусымал куш көрдүм. Кыз көрдүм. Расул Маматкулов. Туура. Акыркы жолу? Кийинки ырын угабыз. Тарыхы бар ничин. Энтымагы дайым бекем. Алато бишигим. Таптым. Таптыңыз? Кимдин ыры бул? Омардык. Омардын ыры, ырдап бериңиз анда. Тарыхы бар нечен, ынтымагы дайым бекем. Да-да-да-да-дам. Омар ата-та-та ырдабайт. Сөздөр билбейм да, тилекке каршы. Барекелде. Бул чыгарманы жакшылап отуруңуз, акыркы сөзүнө чейин угуп туруп, анан дал ошону ырдап бересиз. Кеттик. Эх, карындыш, мини мынча кыйнадын. Маяк берип, кунутунутын бадын. СМСтен сен суйоуду мага арнап. ЧНБ калпы турду эрди жазасын. Бул Нурлан Насип окшойт, Нурлан Насип, жакшы, кайсы ыр? Эх, карындаш тайда таратата. Сөздөрүн айтты го. Сөздөрүн билбейм. Азыр айтпады компьютер. Жатталып калдым. Мен оонуна көп көңүл бурам да, ошону таап коем бат эле. Маякчы карындаш. Маякчы карындаш. Маякчы кыз дедиңиз, Анда эмесе келиңиз, дагы бир чыгарманы угалы. Быйыртадын буткон мунас элеме. Достаруна дыярдилин берого. Бул ынтымак элбердигин шеретип. Таптым. Бейкут тукту берет Кайсылыр? Бул Кыргыз Республикасынын гимни экен. Эң туура. Ошол бир жана көбүнчө Америка Кошмо Штатында бейсбол ойноп атканда толтура кишини тизип алып туруп бир өзү айткан ошону ырдап бериңизчи бизге. Алгалай бир кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер өз тагдырың колуңда. Барекелде. Эми
шарты менен, ойыны менен, на нуну ба деген ырчылар ырдабайт, ошон үчүн сизден отжимания. 100 отжимания. 100ден азыраак эле кылып коебу. 99 мейли анда. Анан деле аз кылып коебу. 90 кылсаң болот. Анда азыр 88. бизде дегеле ушул убакта жигит рекорд ырчылардын арасында рекорд Арсенде. Канча? 57 жол жазган. Мен болушунча кылып көрөйүн. Болушунча көрүңүз, кимде рекорд болот деген чогуу текшеребиз. Даярбызбы? Гүлжигитти. Салам Кыргызстанда жаңы рекорд 70 кол чаап койсоңуздар болот тугандар. Азаматсыз, биздин Гүлжигит мырза ар тараптуу таланттуу экен десек жаңылышпайт экенбиз. Жигитке 70 ыраздык кылат деген сизге чыныгы макал мындай сизге туура келет экен. Чоң рахмат. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз дагы. Келиңиз кыргыз элине болгон жалпы кайрылууңуз жана сизге эркин микрофон. Чарчап калдым. Неге? Не биринчи кылдыңыз беле? Санжар деген бала отжимание жасатып койду. Сени эртең да жолбост. Келиңиз, эркин микрофон сизге. Приседание кылып салганга чейин. Сүйүктүү кыргыз элим, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу студияда отурган айымдар, мырзалар, Санжар жана коллегалар. Асманыңыз ачык болсун. Ушул программа, ушул берүү дагы көптөгөн көрүүчүлөрдү тапсын. Элибизде жадырап жайнап үнүңүздөр өчпөй жүрөңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Ар дайым бакыт деген сезим кандай болсо ошол сезимди ар дайым ошол сезимдин даамын татып, ошол сезимдерге курчалып жүрөңүздөр. Элибиз өнүп өскөн алдыңкы мыкты мамлекеттердин катарында болсун деп тилегим келет. Чоң рахмат. Гүлжигит мырза, сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Сизди мынакей жашынакай ата деген наамга кондуңуз. Анда сизди ушу ата биздин башкы деме өрчүбүздү билесиз. Балаңызга умарчикке алып барыңыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыка болуп кетти. Кол чабарыңыз аталалы. Чоң рахмат. Жакшы. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта. Умарчикке өп коюңуз. Сөз түгөл. Урматтуу кыргыз айымдары, албетте жаз келип жадырап барыңыздар, сулуу болуп чыктыңыздар. Андан да сулуу болуш үчүн мээримге кайрылыңыздар. Эгерде биздин кийген кийимдер сиздерге жакса, ушул дарекке барсаңыздар, эч качан жаңылбайсыздар. Анткени аякта эң сонун кийимдерди таба аласыздар. Дасторконуңардын үстүндө ата таттуулары болсун. Ар дайым даамдуу таттууларды сиздерге тартуулайбыз. Бүттү реклама? Ну, жалам деген. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздүн дагы 1 сааты бүтүп калды. Учкан куштай эле учуп кетти 1 саат. Ошондуктан келиңиздер, кайрадан бир жумадагы эртерээк келсин, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биз сиздер менен эч качан коштошпойбуз. Кийинки ишемби күнү жолукканча саламатта туруңуздар. Салам Кыргызстан, сиздер үчүн Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Hey! Урбаңыз. Орузаңыз тарынамын, орубаңыз. Орубайм, Ай, сиз оруп, кыйналып атсаңыз, мен койчай Назира орукчаны кезинде мен кетип калгам. Эмне бул урдун деле мазмунуна деле карабайбы? Жок, ошо мааниси, ошодон болупу, ошо сөзү. Эмнеге деп туруп элдер көңүл бурсун деп ошондой сөз жазган окшойт да. Анан дагы билесизби, тетяктан жаңы келатканда Назира же, Гүлжайна же, мени кыйнабаңыздарчы, мен деген сүйлөй албайм деп. Ой, сүйлөп элек, качакай тили бар экен го. Тикенек дейли экен го. Анан айланайын, жооштон жоон чыгат деп, өзү ар кичинекей болуп туруп, ырдаганы деле сүйлөгөн деп, деле айланайын. Бизден да ашат го. Анан кийин тиги турмушка чыккансыңбы, чыгасыңбы, эмне десек, жеке жашоомду айтпайм дейт. Просто ушул убакка чейин турмушка чыкпаган уялат окшойт, Ошондой окшойт да. Бул эме срок годностью өтүп барат го, анжага чыккан. 30га чыкты. 30га чыгып калды. Айнап калды, турмушуп калды. Ай, муну эртерээк элге сатыш керек, таппайсыз бирөөнү. Кимге сатасыз? Бирөөнү табайлы, Гүлжигит. Чачын 2 саат жасайт окшойт. 2 саат жасагандан өзүнчө эле күжүмпүй болуп ушул ала, Сизге ошо жакпайбы? Жок, мага эмеси жагат. Жана сен айттың го, үйлөнгөндөрчү фигурасы сонун экен, Фигурасы бош керек. Фигурасын аны неме отжимание жасап атканда барып туруп жөнчи деп жүргүм келди. Ай, отжимание жасап атканда барып туруп жинге тийбечи дегим келбеди. Вообще сонун экен. Бирок койчу, сонун болгон мен. Эмнеге тигет мен батир алдым деп мактанат. Батирди элдин баары алып атпайбы? Эмне анзы эмне айтып
туурабы? Жо эмгек сиңген Эми наркы газета, берки газеталардан анан үй алдыңбы, анан үйүңө конок барабыз дегенде айта берсең, биз бек эмне мунун үйүн сурап чакырдыкпы? Эмеле мактанабызсың байкушум эмне? Таластыкпы? Жок бул ат башыдан. Ат башылыктардан мактанабы, Ооба. Анан жана жерине күлкүм келип арам отуруп. Эмнесине? Барып баламды жыттазам. Балам. Деден гай. Бала деген уйкусуруп атканда эле ошентип айтат го бул. Эми аны түшүнбөй токшойт жабасың. Өзү деле балада, Мени жыттады дейт го. Өзү деле балада. Менин ата болуп калар бул дагы кетти. Коюп бас. Эртерээк кетели, экөөбүз деле үй бүлөбүз күтүп атпайбы эле, эмес?